Мына ушул учурда президент көрбөй атат, аны жеткизбей атышат. Анан эл нааразы болуп атат. Мына баягы эле 10 жылдагы отурган архитекторлор ушинтип ээлеп отурат, бирок президент неге буну карабай атат деп эл кайра президентке нааразы болот. Мына ушундайларды жеткире турган аким, губернаторлор, прокуратура ушул жакта чыкыдылатып иштесе, ушундай коррупционерлер жоопко тартылса, анан эл ыраазы болот да бийликке. Мына ушундай акыбал жаап жашырылуу менен бир райондун ичинен чыкпай, облустун ичинен чыкпай, маселелер мындай ырбап атат да. Мына ушул жагдайды көтөргөндүгүңүздөргө биз мындай ыраазы болуп атабыз. Анткени бул абдан маанилүү жер, мамлекеттин мүлкүн мамлекетке кайтарыш керек. Кайсы бир чиновник мамлекеттин байлыгын, менчигин жеке өзүнө алып алып байыбаш керек. Ошондо бизде мыйзамдуулук орнойт. Эми бул имаратты кайсы жылдары курган? Бул 2 жылдын тегерек болуп калды. 2 жылдын. Эми мына бүгүн биз келдик, Алабукадабыз. Алабуканын так ортосунда архитектуранын ичинде турабыз. Имараттын ошол архитектура катарындык жерде. Азыр Кудай буйруп, мына так ортосунда ушул архитектуранын имаратына таандык жерде турабыз. Маселени уктуңуздар. Архитектордун башчысы бул жакка Финка деген банктын имаратын салып, муну ижарага берип койгондугун айтып атат. Мына бул жакта ашкананы салып, буну пайдаланып, кафе кылып иштетип аткандыгын айтып атышат. Эми асмандан издегенибиз жерден табылды. Анткени бүгүн биз келдик, губернатор да Кудай жалгап келип калыптыр, эл менен жолукканы. Азыр сиз менен чогуу биз губернаторго баралы, эл менен жолугушуубуз учурунда биз губернаторго айталы. Мына ушул жерге келип өз көзүң менен көр, ушул жерде ушундай маселе болуп атат, абдан маанилүү бул деп чакыралы. Келеби, келбейби? Келип анан бул жака кандай реакция кылат, кандай бир иштерди бүтүрө калат, кандай тапшырмаларды кое калат, аны сиздер чогуу күбө болосуздар. Биз азыр анда кеттик, губернатордун жыйынына барып, чакырып келип көрсөтөлүчү. Билеби экен ушул жерди, ушундай акыбал болуп атканын өзү угуп турбу? Анда барып чогуу ушул губернатордун кеңсесине жолугабыз. Саламатсыздарбы? Мен Карбек уулу келди. Эркин журналистмин. Урматтуу президенттин Жалал Абад облусуна өкүлү, бир жагдай менен ушул жергиликтүү депутаттардын чакыруусу менен дал ушул районуна келип калдык. Бул жерде президент эле калыптыр, келгише турган. Калган баардык келгиши бүтүптүр да. Мына ушул азыр эми убакытты чөйбөй мен сизге өтүнүч келтирейин дедим эле. Азыр ушул жыйындан кийин Алабуканын чок ортосунда жаныбызда прокуратура, анан аким, анан госрегистрдин өкүлдөрү, анан сот аткаруучулардын төрагасы менен чогуу ошол жердеги жалпы элге тийиштүү, мамлекетке тийиштүү бир өтө көйгөйлүү жагдай бар экен. Ошого барып катышып ошол жердеги акыбалды көрүп берүүңүздү өтүнөм. Эмне көйгөй экен? Жерге байланыштуу колунда мына кагаздары, соттун чечимдери турат. Мамлекеттин менчигине таандык, мамлекеттин мүлкү жери бүгүн жеке менчик тараптарга өтүп кеткендиги ушул билим берүүгө байланыштуу да. Ушуну өзүңүз көрүп бир иликише турган жагдай болуп калса да. Барып бере аласыз да? Макул, барып беребиз. Мен бирок аксыдадан эл менен жолугушум бар, бирок барып көрүп анан тийиштүү кызматкерлерге тапшырма берип кетейин мен. Жарайт. Чогуу барайын. Жолугушуудан кийин чогуу барабыз. Достор, бүгүн Алабука районунун губернатору менен жана Улукбек Карбек уулу досум менен бир катар ушул жерде болуп аткан мыйзамсыз иштерди текшеребиз жана чогуу азыр сиздер менен бөлүшөбүз. Аягына чейин көрүңүздөр. Аренда алдым. Эми бир жылда миллиондогон акча алдым да. Эми бул жер ашкана. Столовый. Эми мисалы айыл өкмөтчү администрациянын эшигинин алдына ашкана менен банк туруп алып туруп жетекчилер каалаганда иштетебиз болбойт да, туурабы? Муну мыйзамсыз деп тауып чыгып, мына жолдош прокурор
жакшы жанагы иш алып кетти. Bu boyunca былтыр doğru келтирип чечим чыккан. Анан чечиме мамлекетке кайтарылсын деп жана биз талап берилип тиги бүгүнкү күндө айыл өкмөткө алабукан айыл өкмөттүн балансына көрүп берилди. Азыр бүгүнкү күндө бул маселе болуп атат, бияктагы элдер чыкпай атат. Анан булардын эмеси зданияларды, то есть мамлекет арендага бериш үчүн маселеси чыгып атат. То есть туура колдонуш болуп атат да. А мамлекет жагын аныктап, то есть нарушенияларын аныктап бергенбиз биз. Муниципалдык менчикке өттү. Бул өттү, балансын өткөрдү. Муниципалдык менчикке өкмөткө каттап бердик. Райондун прокурору. Соттун чечими негизинде. Бул жерде мына сиздер каттап өткөрүп берипсиздер. Экөөнү тең. Биз талап берген. Биз каттап бердик. Кагазды беребиз. Жок, госрегистр болуп атпайбы сиздердин негизде. Ошо мына бүтүптүр. Анан бул жерде ушул кылмыш болгон да, мыйзамсыз болгонун өткөзүп атасыздар. Эми бул жер тартыш, жер маселеси бул соттон чечилет. Ошондуктан бизде бир доорубуз берилген да, ошо айтып атпаймынбы, буга чейин айткам. Доорубуздун чечимин соттун чечими менен чыгарып берди. Бүгүн баланс өтсүн деп. Кылмыш болгон. Ошондо доорубуз кылмыш болгондо ушуну аныктап өткөздүңүздөр. Мына мамлекеттин балансы өтүп бүгүн чыкпай атыптыр деп атабыз. А бирок ошол прокуратура органы сиздер ошо кылмыш болгондугунун негизинде мына өтүп атса, ошо кылмыш кылган адам бүгүн госрегистрдин башчысы болуп отурабы? Эмне үчүн ошолорго чара көрбөдүңөр? Госрегистр деп. Госрегистр эмне архитектордун? Жок, ошо архитектор бул айтып атпаймынбы? Архитектордун башчысы. Бул кээ бирки маселелер каралып атканда бул кылмыштын ишинде курамы каралат. Кээ биркилерде доору сот чече турган маселелер болот. Биз ошон үчүн биз өзүбүздүн токтомубуз менен биз киргиздик доорубузду. Бүгүн могул туура эмес берилип калган, баланс коюш керек деп. Ошол биз доорубуз негизинде бул берип атпайбы, последствия бүгүнкү күндө жоголуп атпайбы? Анткени мамлекет өтүшүп атат. Буңуздарга рахмат. Сиздер өткөзүпсүздөр. Мамлекеттин балансы өтүп. Бирок ошону кылган адамдарга кылган боюнча арыз менен азыр дополнительный кошумча бизге кайрылды. Бүгүн комиссия түзүлдү ушул боюнча. Бүгүнкү күндөн баштап эмки жумадан мына комиссия чыгып каралат ушул маселе. Архитектордун башчысы сиз экенсиз. Сөзүңүз айтыңыз. Ушул жерде апаңыздын намын өттү беле? Жок. Кимдин намында эле бул жер? Бул Сулаймакулов Кенжетайдын атында рахматов өтүп кеткен. Ал ким болот сизге? Мен тайкем болот. Бул бир нече жолу текшерүүдөн өткөн. Прокуратура текшерген, РОВД текшерген. Баардык мыйзам чегинде иш алып барып жатат. Архитектор катары өзүңүздүн тууганыңызга өткөзүп берип атасызбы сиз? Жок, мен өткөзүп бербегем. Бул мага тиешеси деле жок. Бул жер мына Акчутаган өзүнүн жери бар. Мына прокуратура текшерген, аныктаган, сот деле аныктаган. Ар ким өзүнүн жерин аныктаган. Жок, бул архитектураны здание дом болгон. Балакча кайсы болот? артында азыр ол жеринде Бул жилой дом болгон. 91-жылы исполкомдун чечими менен Акчутаган баланс өткөн. Мына ушул ишти кылган киши урматтуу губернатор. Бошотуп берген. Жок, Акчутура белки менчигинде, Акчутуранын менчиги. банк 9,5 миллионго былтыр ушундай бүткүлө баланс өткөрүп бергенбиз да. Экөөсүн тең Өткөн болсо айыл өкмөт силер анда келишим түзгүлөт, силерге өткөн болсо. зданиясын сотко берип койду да эми. Кайра апелляция жазып, зданиясын сотко Тек паспорту бар экен. Нерсеси болгон да бүт баарды документ жасап, ушул жергиликтүү чиновниктер анын башында ушундай архитекторлор туруп, ушундай жүздөгөн жерлер өтүп кетиптир. Эми бир фактысы менен ушул аныкталып ачыкталып атат да. Эми ушуга сиз президенттин саясаты да ушундай болуп атат. 4 соток жер үчүн барып атат. Эми мамлекеттин жерин ушундай чиновниктер бүгүнкү күндө бул архитектор ушуну кылып архитектуралык чечимдерди берип өзүнүн тууганына. И бүгүнкү күндө архитектор болуп отурганына кандай түшүнүш керек да муну? Бул боюнча азыр неме силерге арыз түштү да. Арыз түштү бул Боюнча карап, Бул азыр комиссия түзүлдү. Ким кылган, ким өткөзүп берген, ким менчиктештирип алды, кылмыштын курамы барбы, жокпу, кылмышты ким кылды баарын тактап туруп, териштирип, анан бизге маалымат берип. Апсата токтолуш. Бир жанагы да, эми сиз губернаторсуз, областтын губернатору, мамлекеттик кызматта көп жылдан бери иштейсиз. Негизи жетекчилердин моралдык укугу барбы? Ушул өзүнүн ишканасынын алдына кафе кылып ачып алып, эмнеде мороженое деп турат, аны андижанский деп жазып коюп турат. Ашкана деп турат. Ушинтип куруп алганы моралдык боюнча мына азыр прокуратура баарын тактап чыксын. Мыйзам болуп. Жерди ким берди, ким курулушка ким уруксат берди, ошонун баардыгы боюнча мыйзам чегинде гана биз азыр мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз да. Баардык мыйзамды карап, эгер туура эмес мыйзамсыз кылган болсо, анда жоопкерчиликке тартылат. Мыйзамдуу негизи ушундай мамлекеттик мекеменин астында ушундай өзүнчө кафелерди ачылган. Жок, азыр Апсатар Токтогулович айтып кеткендей, бунун баарына азыр текшерүүлөр жүрөт. Мен сизге буларга бул боюнча кошумча маалымат берем. Бул могул ашкана боюнча эмес, не только бул курулуштар боюнча эмес, биз могул жеңиш парк, анан могул жерде 3-4 кафенин бүт баары текшерип чыгайын деп атабыз комиссия мененчи.
ошо менен ошонун баарын текшерип сиз өзүңүз кайрылгансыз туурабы? Биякта азыр ошол эле суроону берип атат, сиз бияка айтып койсоңор болбок. Сиз өзүңүз кайрылгансыз, ошол боюнча комиссия түзүлүп, азыр текшерүүлөр жүргүзүлүп атат. Жолдош прокурор мындай да, бул маселе боюнча мурда да кайрылганбыз да. Анан биздин каралат, мыйзамдуу, анан процессте деген суроолорду көрө берип, уже чочуп калганбыз да. Биз 11 гектар сиз айтып кеткен базар барбы? Ошону мурунку сазыкта ушул биз ошол жерди кайтарган бизбиз, мыйзам берилип кеткен. Ошол айыл өкмөт мына 11 гектар жерди берип алып, азыр войлада жүрөт. Кенен эркин базы бизде шылдыңдапчы. Эми мыйзамсыз жерди берилди деп туруп такталып чыккандан кийин ал адам жоопкерчиликке тартылыш керекпи? Же сотмо сот процедуралар жылдырып туруп, срок давностин өткөрүп туруп, анан болду будан кийин эми срок давности бүттү бул жердики, эми буга эч нерсе чара көрө албайбыз деп жүрө берген болобу? Мына 11 гектар жер азыркы чогулуштагы ошол именно ошол айыл өкмөт мыйзамсыз берип берген жер. Мына эч нерсе болбойт. Негизи фиксировать этилиш керекпи? Срок давности өтсө дагы. Срок давности кылмыш. Срок давности только айыпкер өзүнүн моюнуна алганда күнөөнү, только ошондо эле срок давности аткарылат. А буга чейин айыпкер срок давности болобу, эскирип мөөнөтү болобу, ал кылмышка тартылат да. Эми абсаттар токтолчу. Прокуратура текшерип, бизге маалымат бергиле. Эгер булардын баардыгы мамлекетке өткөн болсо, соттун чечимдери бар болгон болсо, анда соттун чечимдери аткарылыш керек. Бүгүн апелляцион тартипче каралып атат, булардын окугуда. Булар эми. Ошону сиздер биз дагы сот катышып, ошону мамлекетке өткөзүп, мыйзам чегинде карап маалымат берет. Абсаттар токтолуп, эми ушунча келип калдыңызда, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып албасак болбойт. Мына артында садик бар. Ушул жерде мына архитектура уруксат берген маселелер бар, мына зданиялардын курулганы боюнча. Ошону бир өзүңүз таанышып коюңчу, бир ашып кетсе 5 жыл кетет. Азыр эми губернатор мырза, негизичи эми бул элдин көйгөйү үчүн иштеп атасыздар сиздер. Президент кечээ бир губернатордун үйдө көрдүм, Сокуловдун акими менен губернаторду жумуштан алды. Ушундай кенеби, ушундай карабай, көңүл бурбай жүргөн үчүн кетти да. Эми ошол баарыбызга сабак болуш керек. Эми конкреттүү фактыны мына жергиликтүү депутаттар аныктап, мына кылмыш, мына жерди мамлекеттин мүлкүнө кол салып атат, ушундай жетекчилерге чара көргүлө деп турат. Анан эми ушуга мен сизден өтүнөм, ушуну өз көзөмөлүңүзгө катуу алып, тийиштүү жетекчилерге катуу чара көрүп, мына ошону кылган архитектор бүгүн ушунда жетекчи болуп отурат, архитектурада. Азыр мына дуарас келиптир, карап чыксын, текшерсин. Азыр мен чечим чыгарганга азыр мен укугум жок да. Мына мыйзамсыз, мына мыйзамдуулукту көзөмөл кыла турган прокуратура мына азыр кагаз түштү деп атат, текшерип баардыгын мыйзамдуу. Анан мага маалымат берсин, мен көзөмөлдөйм. Ошол ким жоопкерчиликке тартылды, кандай иш болду, мамлекет Канча убакыт бересиз анда ушул жергиликтүү жетекчилерге? Текшерүүнүн өзүнүн процедуралары бар. Арыз даттануулардын өзүнүн срогу бар. Ошол срогунда жооп берет. Убакыт болот, бизге бере албайт. Ошон үчүн биякта иш козголгондон кийин 2 ай срок болот. Көзөмөл алабыз, бул неме калбайт. Арыздын 18 күн бар, рабочий күн. Ошонун 18 күн ичинде беребиз биз башка. Анда бала бакчаны көрүп Достор, азыр архитектура маселесинен кийин эле садик маселесине өттүк. Эми буну Финкабанк кайткандай эле, бул зданиялардын территориясы деле ошого тиешелүү. Кандай жер? Жерлер эми азыр бизин садиктер эместе кирбейт атат, биз аныктап чыгайт, комиссия түзүлгөн. Кирбейт атат, ошо өкмөттүн чечими негизинде сатылган. Абсаттар токтолуп, эми мындай да. Хоть садиктин территориясына кирбеген учурда деле архитектура эмнеге уруксат берет? Зданиянын мына күн тийбешин көрүп туруп, курушуна туурабы? Азыр антип эксперт боло бербеш керек да, азыр өзүнүн нормалары бар. Мынча метрден кийин здание түзүшсүн дегенчи. Мынакей. Булар азыр аныктап чыксын. Мен эми айтып атам да, мен азыр бир тараптуу болбошубуз керек. Эки тараптуу болуш керек. Булардын да укугу бар өзүнүн. Мамлекет тараптан укугу бар. Ошону мына прокурор иликтеп чыксын бар. Тактасын. Азыр биз бир нерсе деп айткандан эрте азыр. Иликтеп баарын тактап чыккандан кийин азыр сиздин арызыңыз боюнча райондук прокуратурада өзү күндө комиссия түзүлүп, текшерүү толук кандуу жүрүп атат. Сиздердин арызыңыздар боюнча. Азыр комиссия толук кандуу бир жыйынтыкка келсин. Андан кийин дагы эгер макул болбосоңуз, анан областтык прокуратурага даттанасыз. Дагы комиссия карап чыгып туруп, анан чечим кабыл алабыз. Туура. Анан абсаттар токтолуп, могул нормалар боюнчачы, буну
мисалы мен эксперт болбогонмун да бул жердечи. Мен бардыгын кагаз негизинде. Бул себеп көрөр бул процедураны кагаздар болгон өзү айтып мыйзам атыр. бузуулар болгон болсо мына прокурор эртең бүт бардыгын тактап чыгат. Мына кагазды өзү берип атат. Болбойт. Курулуш жүргүзгөнү болбойт деп атат. Бирок курулуш жүрүп боло береби бизде же жаш балдардын бейс болуу кереги жок деп. Биз эми жерди прокурордун чечимди берип атпайбы? Архитектура берсе эмнеге курулуш жүрүп атат? архитектура өзү берип атыр. Курулуш жүргүзгөнү болбойт деп. Дал ушул жерлерге берип Бул атат. кагазды мага берген жоксуз. Бир эле кагаз менен кайрылгансыз. Мына ошол айтып атам. Эми Кагазды мен азыр биринчи жолу көрүп атам да. Сиз тиге тиркеп берсеңер мен буну эмеге чыгармам. Бир эле кагаз сиз жана көрсөткөн кагазында болду. Бир эле кагаз. Эгер Мен биринчи жолу көрүп атам. мындай болгон болсо, мыйзамсыз болгон болсо анда Мага. карап туруп сотко берип, соттон жокко чыгарып, анда буздурган. Анан эми жанагындай бир бечаралардын эмесин бат эле түрдүрүп таштап атат. Могу жерде мамлекеттин балансына өтүп бүт бардык менчик өтүптүр мамлекет, э? Эми эмнеге сүрдүрбөй ошону күчкө салып эле албайсыздар? Зданиялар боюнча, курулуштар боюнча айыл өкмөт чечет. Ошо айыл өкмөт эмнеге? Анан айыл өкмөт эми алынып Баланста турса. Biz sotga kayrilganmiz. Sotga kayrilganda biz bir damlığına tiyalmayı etkenmiz. Sot atkarıcı geliyor ondan öz. Кандай кылабыз эми? Сот аткаруучулар Азыр бул Жоқ, боюнча соттун чечими бар. апелляция жазылып тур да. Соттун кайрачы 25-күнү курулуш боюнча гана жерди биз өткөрүп бердик. Ошондон кийин Жерди мамлекет өткөрүп бердик. Курулушка гана финканын курулушу боюнча гана жерди биз Здание мамлекет өткөрүп бердик. Здания боюнча 10 күн мурун уведомление берилген. Өзүңөр эмеден алып кеттилер. Булар айтып атпайбы, өзүбүз акчабызга салып деп, менен биз бардык. Алар алып кетти бергенбиз, бирок алар бүгүн сотко беришти. Алар укугу сот болду именно ошо здание боюнча. Анда процесс жүрүп атат. Процесс жүрүп атат. мына ошол Бирок биринчи соттун эмес чечимибизче чыккан да. Анда сот отурушу. Биздин районда кышкы бес саат ашты. Ана биз 2019 жылы бес саат сатып алганбыз бир организацияны. Ошо боюнча турда даже талкаланып бүтпөй атат. Ошону ким каржылап берет? Сизден сурап ошону бир караштырып берсеңиздер. Алып кайрылып Оны мазардын жанында военник частын тушунда. Ошого мен ачыгын эле айтып коеюн, мен аял башым менен мына өкмөт дагы билет, бардыгы билет. Ошо сапалак менен өкмөттүн ортосунда таманын тешилди да. Ал бир болду. Ал өкмөт алып бергенден кийин Мамгаттоо менен айыл өкмөттүн ортосунда тешип, бутум тешилди. Мына бардыгын өткүзүп бүткөндөн кийин ошол жерди мен карап жүрдүм, бир аjakты айнектерди сынып, эч нерсе калбады. Даже удар деген. Кечине кетейин, жарым калды да. Эми ошону карап, каржылап берсеңиздер, мына балдар кенен жүйөсүгө эсепке. Мен өзүм үчүн иштеген жокмун. Менин бир бутум көзү, бир бутум сөзү тур. Мен эл үчүн иштедим да. Мынакей ишендирсеңиздер, мына айыл өкмөт. Азыр садик боюнча мына жыйында айттыңыз. Бас протоколго түштүк. Бул боюнча азыр биз айыл өкмөт, аким бардыгыбыз бунун үстүндө иштейбиз. Кайсыл жактан каржылайбыз, кантип оңдойбуз. Бул көйгөйдү айттыңыз го. Кайра айтыңыз. Бул боюнча мен жогдоктор билим берүү бөлүмүнүн башчысы. Бул боюнча келечек үчүн билим берүү долбоорун, билим долбоорун ошол имараттын азыр тендерге берилген. Сиз каерден болосуз? Мен билим берүү бөлүмүнүн башчысы. Кайсы Районна. Кичине сабыр кылып туруңуздар. Эми мындай да мен түшүндүм, мен шашып атам. Бардыгы мыйзам чегинде чечилиш керек. Бардыгы. Эми мындай да эже, ооба. Сиздин маселеңиз боюнча садик боюнча быйыл болот экен. Азыр билим берүү бөлүмү айтып атат. Билим берүү бөлүмү менен сүйлөшүп. Мына зданиялар боюнча азыр сот процесси жүрүп атат. Сотко биз дагы кирише албайбыз, соттун чечимдерине дагы биз мындай эчтеке айта албайбыз. Сот процесси жүрүп аткандан кийин мына мыйзамдуулугу боюнча прокурор текшерет. Текшерип туруп маалыматты бизге берет. Бардыгы мыйзам чегинде иш алып барылат. Эми мен Анан мындай неме кылыш үчүн же пиар үчүн бирөөнү дагы биз какшатпашыбыз керек. Бардыгы мыйзам чегинде алып кетишибиз керек. Эгер мыйзамга туура келбей турган болсо, анда биз мыйзам чегинде буздурабыз. Мыйзамга туура келет. Анан мыйзамга туура келип, жөндөн анан бирөөнүн оокатын тартып алып же башка кылган, анда туура эмес. Алар дагы биздин жарандар. Ооба, бардыгы мыйзам чегинде.
Бардыгы биздин жаранды. Закон менен иштетип жатыр. Болгону менин билем, документ менде колумда бар. Жанагы копиялар полностью бар. Мен акимге кайрылган жокмун. Секин закон менен иш кылайын. Экинчиден мынагы баланы мен районго келгенде бери эми көрүп атамын. Мен иштешип аткан Самат менен төрага менен иштешип атам. Булар биринчи аракет кылышып атат. Бирок булар чөнтөгүнө кылып бере албайт да. Ошон үчүн Хорошо, рахмат. Сиз барып маалымат берип коюңуз. Тендер боюнча Кез келген сөз биз эметпиз. Doldur gider. Tenderde verildi. Gelecek üçün bilgiler kısa menetli baldır bahçesine gidince. Bitti al. Hazır bitiyoruz. Bir ay yok ayın içinde remont işi başladı. Baştakılar men osu yer üçün kıyılagan adamım. Bilim berүү корпусунун башчысы. Bilim berүү бөлүмүнүн башчысы. Билим берүү мыйзамында ушу бала бакчага тийиштүү жерлер болсо, кайсы бир колдорго өтүп кетиши мүмкүнбү? Мүмкүн эмес. Билим берүүгө таандык болуш керек, бул жердеги ызы чуу болуп аткан бул жерлердин баардыгы айыл өкмөттүн тиешелүү жергиликтүү мыйзамды башкаруу органдарынын тиешелүү жерлер. Алынысы айыл өкмөттүн баласына. Билим берүү имараты ичиндеги мүлктөрдүн баардыгы ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын баласына. Түшүндүм. Эгерде ушул жерде турса, айыл өкмөтү ушу билим берүү багытында гана колдонулуп аткан, билим берүү багытынан башка багытка колдонсо уруксат жок, мүмкүн эмес. Бул жердеги бала бакча боюнча сиздин кандай маалыматыңыз бар? Бул бала бакчанын мен билгеним боюнча, маалыматым боюнча бул жактагы тозулган, кирип кеткен имараттар бул мурда болгон да. Мурда деген качан? Мен чоочун датасын билбейт экенм. Болот да. Мурда болгон. Мурда болгон деген сөз бул мыйзамдуу деген сөз. Жок, мыйзамдуу деген сөз эмес. Ал мурда болгон деген булар сотко чейин барышып, соттошуп, же сотко чейин утуп алышып. Бул бала бакчанын ээси, билим берүү бөлүмүнүн өкүлү катары сиз бул бала бакчанын өтүшүнө кандай иш-чаралар көрдүңүз? Кандай башка? Бала бакча талашка түшүп атпырбы бул жерде? Талашка түшкөн жок. Сатылып кеткендиги тууралуу. Имарат. Сатылган эмес. Имаратта тийиштүү жерлер. Жок. Имараттар жерлер мурда биз келгенге чейин мен жумушка келгенге чейин бул жер имараттар өтүп кеткен экен. Бул боюнча кандай прокуратурага кайрылуу болгон, министрликке кайрылуу болгон. Азыр эми сиз тараптан болгонбу? Кагаз түрүндө. Көрсөк болот да? Көрсөк. Бул жакта өрт коопсуздуктары элементтары сакталбаппыбы? Кандай реакция кылып атасыздар? Биз кайрылдык депутаттар. Мен өзүм деле депутатмын. Бул жактар берилип кеткен экен, бирок кайтып кайра алган, мен келгенде мочелер алып жактар алынган. Кайра алынган. Мына ушул жер көрүп турган жагыңыздар мына. Жанагы бир короо чиновник турган жер мурда жеке менчиктерге берилип кеткен экен, бирок азыр кайтарылып мамлекеттин эсебине муниципалдык менчикке өтүптүр да. Эми сизден алалы, кайсы жерде сүйлөтөсүз? Айтып берейин. Негизи эми жер маселеси боюнча келгенде ушулар да. Территория наркы күнчү чыгыш тарабы, күнбатыш тарабы азыр көрдү. Мына бул жер кайткан, мына могул жерде өзү могу 2 этажный здание турган. Бул мыйзамсыз берилген. Анан бул молочный кылам дегенден жогорку сот хорошо садикке пайдалуу экен. Анда молочный азыр кирсез, жерде кийим сатып атырбы билбейм. Молочный өмүрү көрбөгөн мен. Бул жерде зданияның целевой направлениясы бул молочный. Бирок молочный эч качан сатпайт. Садикке кирсез бир бул имарат жүрсөңүз көрөлү. Бул имаратты бала бакчанын намында беле. Бул жери бала бакча территориясы. Бул катар жалпысынан сатылган, сатышкан. Ушул здание сыяктуу сатышкан. Аягына чейин. Будыйга чейин. Сатышканда булардын баардыгы мыйзамсыз деп тауып чыккан. Бул здание калып кеткен. Буну неге калып кеткен десек, бул садикке молочный кылып иштетет экен, садикке пайдалуу болот экен жаш балдарга. Ошонун себебинен молочный болуп калды зданиеден. Бирок мына биздин гумандуу соттор, урматтуу көрөрмандар, гумандуу сотторубуз мына ушул имаратты бала бакчага, балдарга пайдалуу болсун деп сүт азыктары сатыла турган
магазин имарат болсун деп ошо балдарды ойлоп ушундай кылып калтырып коюптур да. Анан азыр эми бул жакта сүт азыктарынын караны жыты жок экен. Бирок бала бакчанын наамында турган жер экен бул дагы. Мунун максаттуу багыты ушул сүт азыктар сатылыш керек деп биздин гумандуу сотторубуз ушуну чечип берген экен. Азыр эми ошо соттордон дагы анан бул жактагы сүт азыктарынан да дайын жок. Анан осы архитектурлар мына азыр бир 20 нормасы боюнча азыр мен жетекчиси менен сүйлөштүм, 25 бала болуш керек деп айтып 45 баладан жат. Мына ушинтип сатышып, жерлерди ээлеп алган садик ойлогон эч ким жок. Мына эми бул абдан маанилүү нерсени айтып атат. Бул жергиликтүү кеңештин депутаты. Бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, канчалаган балдар бүгүн ашыкча мындай бир талаптан сырткары 2 эсе 3 эсе ашыкча жүк менен окуп аткандыгын көрүп атабыз. Мамлекетибизде бала бакча жетишпейт, мамлекетте мектеп жетишпей атат. Мына ушундай жагдайлар болуп турганда анан биздин урматтуу губернаторлорубуз анан шашып, башка иштерге шашып шумаланып кетип атат да. Бул жакта эгерде ушул жерлердин баарысы ушул билим берүү багытында колдонсо, мектепке, бала бакчага, ушу жеке менчикке кетпей ошол социалдык объектилерге кете турган болсо, бул жаман нерсеби? Канча бала бүгүнкү күндө ар бир группада бирден? Бир группада канча? Бир группада тизим боюнча жашылка группада 50, саттарда 55, келген 38-45 ушундай балдар келишет. Стандарт боюнча канча болуш керек? Стандарт боюнча илгерки мурдагы стандарт боюнча 25-30. Бүгүнкү күндө 50 бала, 40 бала 2 эсе өсүп атат. Сиздерге керекпи негизи ушул жерлер ушул жеке менчиктерге кетпей, мамлекеттин ушу билим берүү тармагына ушул социалдык объектилерге курулса болобу эле? Эми ар бир территория ар ким мисалы үчүн балдар бакчасын болгону балдар бакчасында турганы жакшы, мектепти болгону мектепте турганы жакшы. Чындыгындачы. Анан эми мурда берилип кеткен экен, анан ошол бойдон калып калган экен. Биз деле аракет кылдык, анан болбойт экен деп болбой жеңип чыккан экен мурда. Мына ушул урматтуу көрөрмандар, ушундай жерлер берилип кеткен, ушунча жерлер жеке менчикке кетип калгандыгы тууралуу маалыматтарды угуп атасыздар да. Мына ошолордун башында турган, ошолордун берилип кеткендигине негизги себепкер катары бүгүн ушул жерде отурган архитектор күнү бүгүнкүгө чейин ушул жерде иштеп атыптыр да, жетекчи болуп дагы деле. Ушунча жерлер кеткендигине негизги себепкер киши катары ушул архитекторлор бүгүн дагы деле ошо кызматта отурат. Азыр мисалы эмне болгон, кандай болгон көрөрмандарга, кыргызстандыктарга, ошол эле учурда мамлекеттик бийликтин башында отурган инсандарга жеткизүү максатында кайрылып атасыздар да. Эмне болду эле? Эми негизинен президентибиз Садыр Нуркожоевичтин указаниялары кетти да, могу садик, мектеп, социальный стратегический объекттерди кайтаруу боюнчачы. Эми буга чейин мына 32 жыл эгемендүүлүк алган болсок, ошодон бери бир топ жылдын ичинде көптөгөн мамлекеттик менчиктер, завод, фабрикалар, ушундай садиктер, мектептер, жеке менчиктерге өтүп, баарын талкалап, жеке өзүнүн байлыгына ээлик кылышып алды, өздөрү кожоюндук кылып алды. Эми вопрос фабриканы жок кылды, заводдорду жок кылышты. Эми эч болбогондо мамлекеттик мекеме ишканаларды, садиктерди, мектептерди, парктарды тынч койбойбу, туурабы? Маселеге өтөлү, кандай болот атабы? Бул азыр данный момент бир эле бул мекеме ишкана, бул жер архитектурада турабыз. Архитектуранын территориясы, бул биз Жакшыбузда жүргөнбүз, могу ограждение, бул жак Айыл банк болот, могу банктын территориясы. Архитектурдун территориясы ошол жерге чейин барат. Илгертенчи. 2010 жылдын тегеректеринде ошодон бир аз өткөндөн кийин адашпасам, мына здание түштү да. Финка банк болуп түштү. Кайсы жылы түшүп атат? Бул жол менен бир 2012ден түштү окшойт. Анан түшкөндөн кийин могу архитектуранын зданиясы, эми территория көрүнүп турат да, нагы дубалы жабыш турат го. Ооба. Ушул түштү да, курулуш иши башталып, арендага берилди, 100 миң деген арендаларды алышып, 80 миңде уктук, 100 миңде уктук, 100 миң деген айына арендаларды алып иштетиш керек буга чейин. Бул иштеп кетти. Кийин 2 жыл болду, бул жакты баштап курулуштучу. Ашкана курулду. Архитектуранын өзүнө? Архитектуранын территориясынын өзүнө.
Ким кылып атат муну? Буну эми жана туугандарына өткөрөт экен. Азыр жакшы болуп калыптыр. Уйрулук кылсаң, уйру болгун кезде өзүңүн таза жанагы шылуундугуңду билдирбеш үчүн башкаларга өткөрүп, республика Айкесине, апасына, тууганына ар ким ушинтип өткөзөт экен. Анан элдин баары эле билет, Финка банк кимдики десе, архитектуранын жетекчиники дейт. Аты жөнү ким анын? Мурат Жамалдинов деген жетекчиси экен. Элдин баары билет. Эл эми мени оозуман эмне чыкпай атат да. Кимдики ачкана десе ошонуку дейт. Курулушту өзү калагандай жүргүзүп атат территория. Бул мамлекеттин менчиги же 10 жылдан бери жетекчиликти бошотпогон архитектордун жетекчисинин жери кимдики бул вопрос. Bundan сырткары Балтаулук мектептер бар. Мына жактачы Балтаулук территориясы бар. Орозалик мектеби бар. Илгерки жанагылар боюнча мисалы генплан деген түшүнүк эми чыгып атыр да. Илгерки Союз малындагы генпландын учурунда ушул территориялар мамлекеттики болгон парктар, гектар жерлери болгон парктардын мектептеринчи. Ошолордун азыркы данный момент бизде мисалы 1 сөтүк жер, 10 сөтүк жер алам десем, мен үй алам десем, 2 миллиондон кемине таба албаймынчы, центрденчи. Туура. Мына жердеги 100 квадрат жер 4 миллион 5 миллион деп сүйлөй берет. Азыр могуну прокуратура айтты, 9 миллион канчага баладык деп. Стоимосун 9 миллион канча. Буга окшогон толо токой жерлер бар. Биз жергиликтүү кеңеш буларды кайтаруу боюнча президенттин жарлыгынын негизинде эми Садыр Нуркожоевич кеп калды. Ушундай жерлер жанагы илгертен каалагандай калчагандардын уюшкан топ бар да, бу жерде уюшкан топ болгон да, архитектура бу жерде алса, бирөө мектептикин алган, бирөө парктыкын алган, ушинтип бөлүшүп алган илгерки жетекчилерчи. Ошолор президенттин жарлыгынын негизинде булар кайтса, эми жөн эле кайтарып албастан, ошол учурда буйрук токтомду чыгарган адамдар жоопкерчиликке тартып